Саламатсыздарбы, урматтуу Санжыра сабагын салмактоочулар. Сиздер үчүн кайрадан белгилүү жазуучу санжырачы Ахмат Карабай уулунун Садыраке китебин улантып уктурабыз. Кезекте өмүр соңу баяны. Ичер суусу түгөнгөнүн Кудай жүрөгүнө салганбы, Айтор ички туюму Садырды шаштырды. Беш ата кожоярдын жакшы чыкма жигиттерин чакыртты. Чакырылгандардын ичинде Кашкоро, Бокош, Касым жана Теке аксакалдар да бар эле. Садыраке албай болушту да күтүп жаткан. Бир маалда болуш салам айтып, анын колун алып жанына отурду. Албай мырза, келдиңби? Эми кепке кулак салгыла. Менден кийинки канат койругуң мынабу. Асан кожо, Отурбай, Темир молдо, Касым, Ысрайылдар болор. Элдин эмки турмушу коломто башына түштү. Асмандагы ай карап, жарыгын күтпөй, күндүн жылоосун кетирбей, элди эмгекке өндөгүлө. Темир молдонун кеңешчиси катыны көп калмак жуманын кылганын кылып, жыгаштан үй салып, элди отурукташтыргыла. Орустар жаныңарда алардан үлгү алып, балдарды окуткула. Бак дарак теккиле. Түбөлүктүү өмүр жок, Кудай мага чектеген өмүрдүн берекеси, мына силерсиңер. Менин сөөгүмдү карыштап кармабай, чукул узаткыла. Элди кыйнабагыла, тышкы эл силерди тааныбайт. Кангелди менен Баатыркан болушка кабар жиберип, ошол экөө менен кеңешкиле. 3 болуш саяк, кызылымды жаап, кызыгымды кыркым менен бүтүргүлө, деп Садыраке төшүн керип оор дем алды. Менин күнүм эмне болот, ого куйшорум, деп Садыракенин колдорун ушалып отурган токолу бакырып жиберди. Карабек, аялдын азаттыгына Алланын өзү кепил. Мына бу үй окаттан учук жип алып калбай, менин жылдыгым өткөндөн кийин бу энеңерди төркүнүнө узат. Жамандык жакшылыгына көз сал, деди да асманды бир аз тиктеп туруп, мени жаткызгыла, деди. Ошол бойдон үнсүз жатып көз жумду. Сөөк жайына алынды, эл жоктой баштады. Карабек, эми кайрат кыл. Ыйлап эч ким атасын кайра тапкан эмес. Ыйыңды тый, өлгөндүн жазасы көмгөн. Бери кара, эл көмө турган өлүк бар. Жер көмө турган өлүк бар. Сенин атаң ошол эл көмө турган өлүк. Сөөк тамырга, алыстагы туугандарга кабар айттыралы. Садыраке, деп атаңызга айланган киши, даярдык көрөлү. Кана, сөөктү кайда жашырабыз, деди Алыбай болуш. Кырчынга, Чурмунажынын жанына коелу, жол бою, деди Кашкоро жашын сүртүмүш болуп. Же Каранын каны, Кан ормондун жанына коелубу, деп сөзүн какшыгарлаштырып улантты. Кашкоро туура айтат, Садыраке Кан жолдун боюна, таанымал жерге коюлган оң. Сөөктү ысыкта күн өткөрө кармабайлы. Сары чаба, сиз жакага чөп чапканга камдаган балдарды алып, жайына камыныңыз. Жайы жарактуу киши найза айлангандай кең казылсын. Топурагын алыс таштаңыз. Казанактын үстүнө үй тигип, келген кишилерге жетилигине чейин топурак салдыралы. Кашкаро, сен 4 жигитти алып, мундус түзүнөн муз алдырып, арча жүктөтүп кел. Жайга канча арча кетерин өзүң байкаарсың. Кулчу атанын балдары Эсенбай, Ырыспай, Эсентүгөл, силер ар бириң 5тен боз үй тигип, азага келген конок күтүмүн өзүңөргө алып, 40-на чейин ошол жерде болосуңар. Майназар атанын балдары бириң калбай Кырчынга көчкүлө. Бүт саан бээлериңерди байлагыла. Соют малды, отун сууну камдагыла. Садыракенин каралуу чамгарагынын жанына 10 жакшы үй тиккиле, деп бүтүм чыгарды Алыбай болуш. Таңдын атышы менен эки ак суунун ойдуңунда адам батпай чыкты. Үйлөр тигилди, отун суу ташымай, кемеге казмай, мал союу, чакыруу сыяктуу кара иш түйшүгү Садыракенин туугандарын жан алекетке салды. Элдин адаты, жамандык жакшылыкты, кыргыздын ынтымагы, ариеттин намысы, сөзгө калуудан тыш болуу бу калктын жазылбаган мыйзамдары эле. Айтылгандай, Казанактын үстүнө үй тигилди. Садыракенин жаназасы окулду. Келгендер арбын болду. Чабаган барган кезде Кыдыраке сары жазда экен. Кыдыраке баштаган 100 киши келип, карашына 100 жылкы кошумча айтып, топурак салууга үлгүрдү. 40-на чейин тигилген боз үйлөр чечилген жок. Садыракенин 40 күнү кудасы Кангелди бакачы туугандарына 10 боз үй тиктире келип, конок кылды. Чүйдөн Шабдан Баатыр келди. Ат башыдан чокоо баштаган жакшылар катышты. Садыракенин балдары
бул күнү атасынын ашын өткөрүү жөнүндө сөз козгой алышпады. Мунун да өз себеби бар. Чиркей атанын балдары Садракеге топурак салган жок. Себеби Кенжебайдын айыпка жыгылышынын бир четин Садракеден көрүшчү. Кенжебай небере уулуна кудалаган Садракенин небере кызы Кенжени да Садраке Тескейден Нурмолдонун Батмусасына берип жиберген. Ушулардан улам бир тууган эки атанын тукумдарынын катышы үзүлгөн. Балыктын бай боосуну менен Асан кожо да Садракени сыйлагандыктан ичмекейлери ичинде. Бардыгы жайында дегендей тымпыйышат. Сыртынан эч нерсе билдиришпейт. Садракенин балдары малдангандан бери балыктын тукумдары ичи тарлыктары, көрө албастыктары тымызын күчөгөн. Ушуну байкаган Алыбай болуштагы Садракенин ашын берүү жөнүндө 5 ата кожоярга кеп козгой албады. Баягы Чормон ажынын токолу Мистекандын айыбына келген 7 жашар Бурулкан токтолгон келин болгон. Бурулкандын кайнатасы эген берди. Тургула балдар, салыктагы боз үйүңөрдү кайра жүктөп, көчкөн журтуңарга баргыла деп узатты. Алар салыктагы боз үйдү жүктөп келгенде 3 боз үйдүн чамгарагы көтөрүлүп, 2 боз үйдүн жыгачы түшүрүлүп жатыптыр. Түшкө жакын Садракенин каралуу үйү көчүрүлүп келди. Кечпешинде чоң ак суунун кашатынан түркүрөгөн калың өкүрүк чыкты. Каралуу үйдүн капшытынан эсил кайран атакемден айрылдык деген өкүрүк каршы алды. Аялдардын кошогу басылганда Куран окулду. Келгендер Садракенин мазарына барып Куран окуп келишти. Конокторго сый тамак тартылды. Жолдон чаалыгып келген коноктор эрте жатышты. Булар Актала, Тогустуро, Жумгал, Суу Самыр, Көбүк, Тер жайлактан келген саяктар эле. Эртеси суу боюндагы шиберге жайылган шырдак килем үстүнө коноктор чайга отурушту. Байзагаба деди Алыбай болуш. Садраке дүйнө салганда мен жанында элем. Садраке жарыктык көзү жумулаарда Алыбай, Баатырканга, Хангелдиге айт. 3 болуш элбиз, көппүз деп элди кыйнабагыла. Өлүк менен кыз бергенде намыс жок. Силерди сырткы эл тааныбайт. Өлгөндүн атын, тирүүнүн кадыр баркын сактайт. Илгери мурун катышыңар болуп, Байзак Баатыр башыңарда туруп, аш берсеңер анда бир жөн эле. Менин кызылымды 7 менен жаап, кызыгымды 40 менен сууткула деп кетти. Сиз кеч келдиңиз, кандай кеңеш айтасыз сугалы деди. Байзак Баатыр бир аз ойлоно түшүп, о кайран киши калыс сөзүн өлүп баратканда да айткан экен. Абадан да таза жакшы киши эле. Арты өз айткандай болсун деди Байзак. Илгери Кызылсаздагы 3 тубан элдин жыйынында мени келип кетсин деп чакыртыптыр. Салынган төшөктүн этегин сол колтугуна басып отурган экен. Ошондо көпкө сүйлөштүк. Жарыктык, ошондо дегеле эч кимибиздин оюбузга келбеген нерселерден кеп салды. Ошол тапта сарбагыштардын бирдиги ыдырап, кырды бычак болуп турат. Ормондун көз өткөндөн кийин болот уулу өз бетинче көк кубалап кетти. Шамендин байтереги менен салымы болуштук талашып, балбака тарттырып жиберди. Төрөгелдинин уруму менен Өтөнбайы болуштук талашып, токолдон туулган Ыбыкенин уулу Канатка тарттырып жиберди. Балбак менен Канат Алматыдагы 2 болуш элдин атынан Төрөгелдинин небереси Тыбыштын үстүнөн арыз жолдоп, аны жер котортуп, сүргүнгө айдатты. Тыбыштын агасы Өтөнбай айласын таап, Балбактын башын кестирди. Балбактын чоң атасы Шамин Өтөнбайга даай албай, Сарбагыштардын Надырбек уулунун болуштугунун карамагына өттү. Өтөнбай Тыбыштын сүргүнгө айдалышынын бир себебин Шабдан Баатырдан дагы көрөт. Шабдан да аны билет. Байзак, сен Тайлак Баатырдын уулу Осмон менен каның бирге туугансың. Ал быйыл Акталаалык саяктарды Соңкөлгө жайлатсын. Эрте күздө Төрөгелдинин балдарына мурун Кочкор өрөнгө түшүп, Үкөктүн кара тоосунан 3 көрүктүн башына чейинки 3 суунун боюн ээлесин. Сактыкта кордук жок, башынан колугандуу эл намыстанып, биригип кетиши мүмкүн. Сен кол курап нары жактан кел. Колуңду кызарттын аркы бетине таштап, өзүң жол чап. Мен Карасаздагы Ниязбек уулун, Семизбелдеги арык тукумун жылдырбаймын. Өтөнбай Тайлактын Осмонуна даай албайт. Абылайдын балдары Өтөнбайдан кутулганына сүйүнөт. Канатка каалаган жеринен беребиз. Ошондо саяктар жердин өзөгүн ээлейт.
Саяктардын эки канаты чүй, Талас, Жалал Абад, Аксыга чейин кеңейт. Башы Сүккөлдүн жарымын ээлеп, аягы Кетмен төбө, Чаткалга чейинки аймак саяктарга өтөт. Кочкор 9 жолдун тоому, Үкөк тоосунун астындагы Кара Коого ордо калаа куруп, мектеп, медресе ачып, балдарды окутабыз. Ордо башына Шабдан Баатырды шайлап, Осмонду аскер башчылыгына көтөрөбүз. Аларга кеңеш чыгылып, Саяктан Байзак Сени, Сарбагыштан Чокону, Солтодон Байтекти, Бугудан Кыдырды, Таластан дагы бирөөнү дайындап, Орус падышасынан букаралык мамлекет курууну сурайбыз деген Садыр акенин сөзүн Шабданга айтсам, ал мен Чокого кеңешейин, ал киши макул болсо, орус мыйзамчыларын жалдап, падышага ушул Садыр акенин сөзүн жиберели деди. Ал Иран, Ауганстандан колдоо келет деп, кокондуктардан үмүт үзбөдү. Осмон тил алганда бүгүн Садыр акенин кадырын көкөтөйгө тете көтөрөт элек. 1808 жылы Ысык көлдөн Садыр аке баштаган 14 киши, чүй кемин өрөөндөрүнөн 10, ат башы нарындан 7, Тогузтору Акталадан 9, Кочкор, Жумгал, Суу Самырдан 11 киши ажылык зыяратка Мекеге жол тарттык. Чочко этин жеген элди аралап, Мекеге баруу арам деп, Таластык Муса Молдо биздин арабыздан 34 кишини бөлүп кетти. Садыр аке баштаган калган 17 киши Орус бекетинен араба жалдап, темир жол бекетине жетип, от араба менен Москвага, андан Одессага жетип, пароходко отуруп, Арабияга бардык. Зыярат күнгө чейин араб мечиттеринде мейман болуп, Мединага барып келдик. Зыярат күндөрүндө Арапат тоосуна чыгып, шайтанга ташыргыттык. Замзам булагынан суу ичип, Каабадагы чоң мечитке ажылык зыяпатка катыштык. Кайтар күнү баягы биз менен бирге жолго чыккан мекендештерге жолуктук. Жолдо Муса Молдо баштаган 8 киши кан чычкак оорусунан каза таап, ажылары кабыл болуптур. Арасында Кочкорлук Токтор Баяжы бар экен. Калган ооруларга каралап, 10 чакты күнү Мекеде туруп калдык. Алар баш көтөргөндө пароход менен Одессага келсек, Орто Азиядан барган 450 кишинин жугуштуу кан чычкак оорусу бар деп, орус төбөлдөрү кармап, арасынан акча бергендерди бирден карактап, узатып жатыптыр. Наама адамдар көрдүк, уктук дейт экенбиз. Көргөндү көрөлектерге көргөзүп, укканды угалектерге угузуу мезгилдин иши. Садыр акенин кадыр баркын ошондо көрдүк. Одессадагы орус төбөлдөрү менен сүйлөшүп, Омбуга чейин от арабадан ажылардын бардыгына орун алып, дарыгер жалдап дарылатты. Омбудагы Ногой мечитинде ажысы кабыл болгондорго Куран окутуп, ажырашаар күнү кыйналып өлгөн кишини кыямат кечирбейт, өрттөп жиберүүчү китеп бар, өлтүрүп салчу молдо бар, деп аман келгендер менен кош айтышты. Сиздер белгилүү жазуучу, санжырачы Ахмат Карабай уулунун Садыр аке китебинен өмүрдүн соңу баянын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, китептен аудиолоштурулушу Ахмат Карабай аксакалдын Кубанычбек уулунун үй бүлөсүнө таандык. Китептин уландысы кийинки чыгарылыштарда.